Саламатсызбы, Азаттык радиосунун жаңылыктары менен Прага студиясында Элиза Кененбаева. Тажикстандын Борбордук шайлоо комиссиясы жекшембиде өткөн референдумдун алдын ала жыйынтыктарын жарыялады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Бактиёр Кудойорзада 23 майда жасаган билдирүүсүндө референдумга 4 миллиондон ашык адам катышканын, алардын 94,5% баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө макул экенин айтты. Жекшемби күнкү референдумдун натыйжасында Тажикстандын конституциясына 41 өзгөртүү киргизилүүдө. Алардын эң башкысы президент Эмомали Рахмондун мамлекет башчылыкта түбөлүк калуусуна жол ачуу, президентке талапкердин эң ылдыйкы жаш курагын 35-тен 30-га түшүрүү. Ошондой эле конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүгө ылайык Тажикстанда эми диний негизде партия курууга жол берилбейт. Кошмо Штаттардын президенти Обама талиптердин лидери Ахтар Мансур Молдонун өлтүрүлүшүн Ооганстанда тынчтыкка жетишүүдөгү маанилүү бурулуш деп атады. Ооган бийлиги Мансур 21 майда Пакистандын түштүк батышындагы Белуджистан провинциясында Ооганстан чегинде жакын жерде АКШнын учкучсуз учагынын соккусунан өлгөнүн тастыктады. Пакистандын тышкы иштер министрлиги бул чабуулду өлкө эгемендигине чагым катары баалап, АКШнын ал тууралуу Исламабадка кабар бербегенин айыптады. Ахтар Мансур 2015 жылы июль айында талиптердин мурунку лидери Омар Молдо 2 жыл мурун Карачи шаарында өлгөнү белгилүү болгондон кийин жаңы лидер болуп жарыяланган. Ал тапта Барак Обама Азияга сапарын Вьетнамдан баштады. 3 күндүк сапарынын алкагында ал бул өлкөнүн бийликтери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, ишкерлер жана укук коргоочулар менен жолугат. 23 майда сүйлөгөн сөзүндө Обама АКШ Вьетнамга бир топ жыл мурда киргизген курал жабдыкка эмбарго жоюлганын жарыялады. 50 жыл мурун Вьетнамга курал-жарак сатууга киргизилген эмбарго алынганын жарыялаймын. Бул бизге кансыз согуштун калдыктарынан арылып, Вьетнамга өзүн-өзү коргонуу үчүн курал-жарак сатып алууга мүмкүнчүлүк берет. Ошентсе да курал-жарак сатып алуу адам укуктарын сактоого байланыштуу катаал талаптарга жооп бергидей негиздерде жүргүзүлүш керек. Вьетнамдан соң ал Жапонияга чоң жетинин саммитине катышууга барат. Иш сапары учурунда Обама АКШ, Жапония, Вьетнам жана башка 12 өлкө катышып жаткан соода келишими Транс-Тынч океан өнөктөштүгүнүн күчтөндүрүүгө көңүл бурат. Жапониядагы сапарында Обама Хиросима шаарына да тарыхый визит жасамакчы. Түркиянын Стамбул шаарында бүгүн тарыхтагы эң алгачкы бүткүл дүйнөлүк гуманитардык саммит башталды. Улуттар уюмунун колдоосу менен өтүп жаткан 2 күндүк саммиттин алкагында согуштардан жана кырсыктардан жабыркагандарга жардам көрсөтүү маселеси талкууланат. Жыйынга 60 өлкөнүн лидерлери катышаары күтүлүүдө. Соңку маалыматтарга ылайык, азыр дүйнөдө 60 миллионго чукул качкын бар, кеминде 125 миллион адам коргоого жана жардамга муктаж. Сирияда согуш башталганы Түркия 3 миллионго жакын качкын кабыл алган. Ошондой эле саммитте эл аралык гуманитардык уюмдар 2020 жылга карата өз жардамдарынын 4/1 бөлүгүн мамлекеттик жана жергиликтүү кызматтар аркылуу көрсөтүшөөрүн жарыялаары күтүлүүдө. Канда 69-чу кинофестиваль соңуна чыкты. Баш сыйлык Алтын пальмага британиялык режиссер Кен Лоучтун «Мен Дэниел Блейк» аттуу тасмасы татыды. 79 жаштагы режиссердун бул Кан фестивалындагы экинчи жеңиши. 2006 жылы түбөлүк көгөргөн өсүмдүктү терметкен шамал деген киносу менен ал баш байгени уткан. «Мен Дэниел Блейк» деген тасмада Ньюкаслдан келген устанын тагдыры сүрөттөрөт. Ошондой эле ирандык Азгар Фархадинин «Соодагер» аттуу тасмасы атайын 2 сыйлыкка татыды. Ал эми мыкты актриса наамы филиппиндик актриса Жаклин Хосе өз жердеши Бриллианта Мендосунун «Мароса» деген тасмасында ойногон ролу үчүн ыйгарылды. Ал эми фестивалдын гран-при сыйлыгын канадалык режиссер Ксавье Долан бул «Жон гана акыр заман» деген фильми менен утуп алды. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареге Азаттык ЧК. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык күн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.